где-то 7-лерге жакын менен обстрел башталып келип түшкөн ошол. Мен кийим кечем, башка эчтекем жок, баары жок. Азыр то есть бир кийиммен калдыңыз. Ушул. Заматта күлгө айланды. Сентерден качайык деп турсак эле бир маалда Сентерге снаряд түштү. Биздин Карабак айылына. Тиши бүтүндүн ичи бүтүн. Анткени тиши бар адам каалагандай тамактанат, шартылдап жүрөт, жаркылдап күлөт. Москвадагы боордошторго Ваш стоматолог медициналык борбору кызмат кылууга даяр. Тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо, тиш салуу, тиш алуу кызматтарын сунуштайт. Андан сырткары урология, гинекология бөлүмдөрү да бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозорская 32. Тишке сиз кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. А Ыдырыс Исаковдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Урматтуу мекендештер, Москвада жыйган буюм таймыңыздар. Топтогон түйүнчөңүздөр болсо, сүрсүтпөй Кыргызстанга бат-баттан жиберип туруңуздар. Сиздердин аманатка кыянат кылбай, кызмат кылчу жигиттер бар. Алар аманат жүктү Кыргызстандын баардык облусуна бат жана сак жеткиришет. Москва шаарынан жана Москва облусунан жүктү алып чыгып кетүү акысыз. Аманат жүктүн сынбай, жоголбой жетишине 100% кепилдик беришет. Каттамдар туруктуу. Ыдырыс Исаковдун атынан кайрылгандардын жүгүн 20% арзандатуу менен алышат. Байланыш телефону +7 926 763 73 81. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн ушул Баткендин Карабак айыл өкмөтүндөгү айылдарды аралап жүрөм. Үйлөрдү, көчөлөрдү. Анан биз азыр ушул 16 күнү таңга маа башталган ушул конфликттин, ушул кол салуунун кесепеттеринин айрымдарын гана көрсөтүп атабыз. Ошону көрсөтүп бергенге аракет кыламын. Азыр эми биз мына Лейлек тарапка өтө албайбыз, Аксай тарапка өтө албайбыз. Анткени ал жакта дагы деле абал кооптуу бойдон турат. Журналисттер барып, ошол окуянын кесепеттерин толук айтып көрсөтүп бергенге азыр мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мен азыр кайсыл жерде мүмкүн болсо ошол жерге гана келип атам. Азыр ушул Карабакта жүрөм. Карабакта азыр мына Бактыбаев бир көчөсү дейт. Бактыбаев көчөсү биринчи үй экен. Биринчи үйдөн башталган мына биринчи, экинчи үй күйүп кеттир. Бул жерде мынаны карасаңыздар, кадимкидей аткылашуунун издери бар. Бул жерде мына оор техниканын издери бар. Мына жакта чоң калибрдеги ок дарылардын мына гильзаларды жатат. Демек, салгылашуу катуу эле болгон да. Сиз үйдүн кожоюнсуз, Ооба, үйдүн кожоюну. Кандайсызбы? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков, эркин журналистмин. Ушул YouTube каналга чыгат. Бул КТРге эмес, ЛТРге эмес дегендей, Азаттыкка эмес дегендей. Азыр мынау окуя кандай болгон? Ошол 16 күн үйдө элеңиздер, ошону сурайын дедим. Окуя 16 күнү эртең менен негизи мен өзүм Бишкекте турам. Бул жерде ата-энем 16 күнү эртең менен ата-энем могу талаада уйлар бар. Ошолорго чөп берели деп эртең менен чыгып кеткен болчу. Анан жакшы эртең менен чыгып кеткен, Кудай сактап чыгып кеткенден кийин где-то 7-лерге жакын менен обстрел башталып келип түшкөн ошол. Сиз ошол кабарды Бишкекте туруп уктуңуз дейм, Ооба, мен согуш негиз атыш башталганда эле балдар звонок кылып ушундай болуп атат экен дегенден анан сразу атама звонок кылгам. Айылдан чыга бербейсиңер, ушундай болуп атат экен депчи. Анан атам да ооба ушундай болуп атат деп ошондой болду да. Ошол малды аркандаган чыккан бойдон үйгө кайтып келбептир да? Жок. Ошодон азыр чыгып кетти. Ошондон дальше да чыгып кетти. Сиз өзү негизи ушул үйүңүз күйдү деген кабарды качан уктуңуз? Негизи атам айткан жок. Кыжлат болбосун деп айткан жок. Анан видеолордон көрүп калдым, бул жакка карап жолго чыктым эле да. Кабарды уккандан кийин эле. Биринчи соседтин коңшунун үйү күйдү деп видео көрдүм, андан кийин видеолордон өзүмдүн үйүмдү көрдүм. Ошону кандай кабыл алдыңыз өзүңүз? Эми бул жерге 30 жылдык мээнет кеткен да. Анан бул жерде сол жыйнаган, эме кылган баардыгы ушунун ичинде, үйдүн ичинде болчу да. То есть жанагы бытовой техника бар. Баары. Ал эмес документтер, анан кийим кечелер, баардык нерсе ушунун ичинде болчу да. Эми ол үйгө же тиги үйгө деген да анча эме болбойт болчу. Именно ушул баардыгы ушунун ичинде жыйналган болчу. Бул жерде ошондо баягы ата-энеңиз гана турчу же башка дагы бар? Ата-энем, карындашым.
Анан кичине иним бар болчу, ал жакында Россияга ошол иштеген кеткен болчу. Ошондо эч ким эч нерсе болгон жокпу? Кудай сактасын, эч ким эч нерсе болгон жок. Кудайга шүгүр. Эч ким эч нерсе болгон жок. Азыр эми сиз ушул эми Бишкекте турсаңыз, эми өзүңүз деле эме кылсаңыз керек. Баягы ушул конфликт неден чыгып атат деп ойлойсуз? Бул тажиктердин талабы эмне бул? Мисалы Рахмондонбу, башканынбы? Адатта эми бир согуш болгондо же бир талаш тартыш болгондо бир ортодо бир талаш болот да, эми бир себеп болот деген эле. Жеке менин өзүм көз карашым. Айта албайм, негизи тажиктердин эми кылган кыймыл аракеттерине жараша булар Баткен областын алып алыш. Ошондой деп ойлойм. Бирок аны ачык айтпай атпайбы алар? Эми ачык айтпайсың да, мен ушундай кылган жатам депчи. Эми бирок кыймыл аракеттеринен байкаштырсаң, алар ушул Баткен областыны Лейлек, өзгөчө Лейлек районун анклав кылып алып, аны убакытта өткөн сайын ошону алып алыш. Биз ошого жол берип коебуз. Ишке ашырбайбыз, ашырганга жол бербейбиз. Мына биринчи күнү өзүм болбой калдым ал жерде. Могу жерде дос балдар жүрөт. Ошолор оодары ташып, могу жерде солдаттаргачы жардам берип. Эми солдаттар эме кылбай койсо, эл өзү да коргоп алабыз границаны. Биз бербейбиз жол. Бул жакта зыяндын көлөмүн кандай эме кылдыңыздар? Азырынча Кудайга шүгүр делеп турам. Ата энем тирик калды, эч ким эме болгон жок. Анан могу ызчуу баары бүтө берсин. Анан отуруп сүйлөшөбүз эми канча кандай болду. 16 күнү. Окуя кандай башталган, ошону айтып берсиңиз. Окуянын башталышы бир күн алдын болгон болчу. Мен ушул мен чек арада Ляккан коргончо участкасы менен кошуна турам, чек арада турам. Бир күн алдын ушул үйдүн алдында жанагындай тажиктин солдаттары келип алып, өзү жанагындай нейтральный зонада туруш керек эле. Ал нейтральный зонада турбай мына жерде алдыда жанагы коюлган лотоктун алдына келип алып, үйдөгүлөрдү бала бакыра жаш кыздарымы эме кылып атканда келип, булар уже предварительный келип көрүп кеткен да, мен муну билдиргем. Ушундай болду деп жогоруга билдирдим. Бирок алар ошо жогорудагы биздин заставасы келип экөөбүз келишим болду, булар бул жерге келбейт, кайталанбайт деп кетти. Эртесине ушул окуя башталды да. Эртеси саат канчада? Эрте менен саат 6-ларда эле. Таң 6-да эле. Анан ушул сыртка чыгып эме кылсак эле уже үн чыгып калды. Анан балдарымды тургуздум. Жөнөдүк. Бул жерден, значит, эме акыбал жакшы эмес деп балдарымды алып барып эрте менен эле эвакуация кылдырып. Анан бужумга алып, эжемдин үйүнө алып барып, кайра келсем акыбал ушул. Бул жерге биздин армия келген экен. Анан үйлөр күйүп атат. Анан негизи булардын ой максаттары эле ушул. Үйүңүздүн күйгөнүн көрдүңүз же ошол келип көрдүңүзбү же ага чейин уктуңузбу? Ага чейин уктум мен. Себеби Баткенде ушул бардык эл Баткенге чыккан экен, ошол жерден айтты, ушул сай тараптан 2 үй күйүп атат. Анан мен сразу билдим да, ал үй ошо границада менин үйүм болушу мүмкүн. Анан ошо тез арада түшүп келдим. Келсем, Ошол кабарды кандай кабыл алдыңыз? эми ар бир адам эле ушундай бир өтө башкача болуп калдым да. Бирок мен сыймыктанам ушу чек арада жашаганыма. Эми муну мен сөз менен айта албайм го. Үйүңүздө нелериңиз бар эле? Үйдө мен ушул эвакуация кылганда биз таймен ушу чек арада болгонубузга биз эме да жанагындай даярбыз. Бүт баягы эмелерди алып койгон элем, документтерди салып койгон болчумун. Документтерди алып машинеге салдым, алып кеттим. Калган баары ушул мен кийим кечем, башка эчтекем жок. Баары жок. Азыр то есть бир кийим менен калдыңыз? Ушул. Ушундай болду. Бул эми ушул өмүр бою ушул жерде жашап, өмүр бою чогултуп, топтонуп, карманган мүлк
мүлк дүниеңиз бардыгы ушул жерде болчу дейм. Ооба да, ооба. Ушул жерде, ушул үйдө. Бардык жок. Заматта күлгө айланды. Азыр сиз мындай тажиктерге карата мындай эмне дейт элеңиз эми ушул боюнча? Сиз эми буга чейин урушкан белеңиздер. Буга чейин постоянно ушу чек арада конфликт болуп келген да. Ушул жердеби? Ооба, ооба. Бул ушул конфликт бул жерде болуп келген. Бирок эми шарттуу чек араңыздар бар да, талашкан жер жок, туурабы? Талашкан жерибиз жок. Шарттуу чек арабыз бар. Алардыкы да ушул эмеден өтпөш керек, нейтралкадан. Биздики да ушул келет. Нейтралкада турат. Кетет. Ушундай болуп калды. Анан эми тажик бийлигине не дейт элеңиз азырчы? Дооматыңыз Эгерде барбы? Тажик бийлиги ушул улуу жуманы урматтаганда адам деп эсептелем да. Башка биз ушул мусулмандарда эң ыйык күнүбүз жума болчу да. Ошондуктан ушул жуманы сыйлабаганды бул деген айбанчылык да. Башка сөзүм жок. Айбанчы жума күндү билбейт. Жума күндүн ушул баркын билбейт. Сиздин оюңузча эмне бул тажиктердин талабы эмне? Бир талапты уктуңузбу? Мисалы Кыргызстан муну кылбай атат, ошон үчүн биз мындай кылып атабыз. Ушундай бир кадамга барганга аргасыз болдук дегендей. Мисалы эки адам мушташса деле ортодо бир талаш болот да. Анан эртең мисалы эки урушкан адамды милиция барып тергеп, сен аны эмнеге урдуң десең, берки айтат. Бул мени мындай деди, энеңди деп сөктү, ошон үчүн мен урдум дейт да, жок дегенде ошого окшогон бир словесный бирдеме болуш керек да. Бул эмне дейм да? Ооба, эми негизги талабы мисалы үчүн жогорудагылар билсе керек. А биздин элдин талабы ушу тынчтык дейле билем да. Тынчтык эле болсун дейм да. Анан Тажик элинин талабычы? тажик элинин талабы ушул жерди алам дейт да, анын талабы. Ушул 1 метр болсо да ушул жерди алам деген талабы болсо керек да. Болбосо бизде талашкан жер жок да эмне. Ошол тажик кошуналар менен анча-мынча сүйлөшөсүзбү? Албетте, бул ушул күнгө чейин ушул мына кошуналарым тажик, ушу жакшы мамиледе болгонбуз да. Бизде бир проблема болгон эмес. Бирок алар эмне дешет анан мындай? Силер эмне тополоң кылтасыңар деп сурайсызбы? Эмне дейт алар? Жок, андай сөз бул тажиктен чыкпайт да. Эмнени талашып атасың дегенде тажиктин жарандары билбейт. Эмне дейт Анан алардын бийлиги алар сөз айта албайт да, бул темада алардын сөзү жок да. Макул. Азыр эми зыянды эсептей элексиз канча экенин? Жок, эми зыянды. Наркы жактагы үйдү эмелесе алып баштаган экен. Ооба да. Ошол жака имарат тургузганда да ушундай конфликт болгон да. Өзүм огородума ушул имарат тургузам десем, мүмкүн эмес. Ушундай болуп калган, ошо 2 жылдан бери турат. Качан ушул чек арага казык какмайынча анан калганын бүтүрөм деген. Анан ошол бүттү боюнча турат. Ушул Карабак айылына караштуу ушул Сай айылынын да күйгөн үйлөрдүн да экинчиси мынау экен. Муну айтышат азыр кожоюну көрө элек үй күйгөнүн депчи. Ал эми Россияда экен. Бул 16 жылдан бери Орусияда жашап, анан тапкан акчасын ушул жерге салып, үйдү зыңкытып салып жаткан экен. Анан азыр Россияда экен. Азыр жок экен. Азыр эми үйүн жок болсо дагы өзүн мындай үйүн азыр кабалын көрсөтүп берели деп атабыз. Ошол 16-күнү ошол мына кошунасынын үйү менен кошо мына менен кошо бул дагы күйгөн да ошол эле бир эле убакытта. Азыр мына кошунабыз жөнүндө айтып бериңчи, бул кошунабыздын үйү экен, туурабы? Азыр жок. Бирок могу балдардын кийимдери үйүндө турат го. Бул жерде аялы бала чакасы бар. Анан бул баягы конфликт башталардан алдын 2 күн мурдадан бир аз башталган башка айлык көтөрдүчү. Анан ошондо бир аз эвакуация болгондо бул жерде солдаттар отурганда аялы үйдү силерге тапшырдым деп бала чакасын алып чыгып кеткен. Ошо боюнча келген жок. То есть качан? Бул 16 кече болгон болсо андан 2-3 күн мурда дагы болгон да. Ошондо кеткен. Кече немеде жок эле берди.
Ошол баягы 16 секундга катуу конфликт болгон. Сонда жок эле балдары жаш эле дан ошолордан баягы өзү чыгып кеткен экөөбүз Москвада. Бүгүн эртең келип калат дейт, эми келип көрүп кандай кабыл алат эми билбейм. 16-17 жылдан бери ошол жакта иштеп, балдары жаш. Өзү иштеп, өзү куруп, эми эле почти бүтүп, эми барага барбай деген ойдо быйыл 2 жыл болуп калды ошол жакта. Мен азыр Баткендин мынау Карабак деген айылында турамын. Карабак айыл өкмөтүндө. Анан бул жерден чек ара азыр 1 километр нарыда ушул Тажикстан экен, Тажикстандын айылдары жайгашыптыр. Анан жанагы 16 күнү таңгамал ок атуу башталганда, ушул кыргыз тарапка чабуул башталганда, биринчи эле соккуну ушул чек арага жакын турган айылдар, чек арага жакын турган үйлөр биринчи соккуну алышканда, анан мына жерде азыр көрсөтүп берип атышат. Бул жерде азыр бир үй бар экен, мына толук бүтпөптүр. Мында терезелер сыныптыр. Азыр үйдө эч ким жок. Ээси качып кеткен. Бала чакасын алып. Анткени баягы кармаган, туткан бойдон, мына жайган кирлери ошол жайылган бойдон калыптыр. Анан мына жерге мына шипырдан ушул жерден жарып анан түшкөнбү же бул жагын жарып түшкөнбү, кыскасы мына жерге ушул снаряд түшүптүр. Анан азыр ушул жерде жатат. Жарылбай калган окшойт. Жарылган болсо эмне болмок? Азыр эми бир жагынан эми өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Баягы күнүгө балдарың нары бери эшиктин алдында ойной турган жерге бомба түшүп атса. Анан кантип бул үйдө жашайсың, кантип бул үйдө өзүңдү өзүң бир эркин сезесиң. Азыр ошондуктан бул жердеги бир эле ушул үй эмес. Азыр башка ушул айылдагылардын бардыгы качып чыгып кетишкен. Бала чакасын алып көбүнчө аялдар. Эркектер гана мал балдын баягы отун берип, суусун берип ушул жерде жүрүшөт. Азыр буга 1,5 келди. Милициядан келип же башка кылып. Жок, милициядан да келип эч ким сүрөткө тарткан жок, башка кылган жок. Айттык, бирок биз жогубузда келсе келгендир, бирок биз көрө элекпиз эле. 3 күндөн бери качып жүрөбүз мына. Акыбыз ушул. Спортскан кола кармалып жүрөбүз. Ушунчалык экен эми жүрүп атабыз. Анан биз милдет этек. Бишкекте туруп алып патриот болгондор. Анан көп эле кандай десем, эми сүйлөштө кыйын экен толкунданып. Бирок сиздин келгениңизге рахмат. Ушунчалык элди неме кылып келип тартып атабыз. Көрүп турабыз сиздин немелериңизди постоянно. Өзү окуя кандай башталган? Окуя саар менен 6:30 башталган. Саар менен. Эртең менен 6:30 16 күнү. Мен границада турам. Менен где-то мен жашаган жерден 250 300 нарак берагында солдат турган жеринден келип эле башын атып салган солдат. Эртең менен. Кыргыз солдатты. Даже оружиясын алышка успеть эткен эмес солдат. Эртең менен. Ошондон башталган. Ошо ийинде асылып турган боюнча кеткен. Жаш бала болчу. Бир 15 күндө кетет деп барды кайтып аткан, бирок ал баланчы солдат. Мындай спокойно, көп эле сомнение кармап, неме болгон эмес бала деп айтат ал баланы. Көптөн бери жерде жүргөн солдаттар да жакшы турат бу жерде. Карап, контрактниктер бар. Бөөрдө иштеген балдар бар. Ошондо ал окуя саат канчада болду? Эртең менен 6:30. Эртең менен 6:30. Ошол биринчи ок атылды, биринчи ок ошол солдатка тийди. Солдатка тийди, ошондон анан кайрадан күчөйүп кетти да. Биздикилер жооп беришти. Биздикилер шерги даже жооп беришке успеть этпей калган, ал качып кетип калган, сразу атып туруп эле. Жооп беришке успеть этпей калган. Анан кийин нарагында азыр дагы 2 үй күйгөн. Ошо тараптан башталган. Экинчиси сразу ал жактан башталган. Границада. То есть азыр солдат өлгөн жер башка участкада, а үй күйгөн жер башка участкада. Бирок экөө бир эле убакта болгон. Бир эле убакта болгон. Ошондойбу? Эртең менен болгондо бардыгы. Саар менен булар биздин границабыз Г формасында турат да, бу жердечи. Тажикстан мененчи Г формасында турат. Булар общий бирдей атака салган да. Биякта солдат атып салган, нарактан дагы аткан үйлөрдү ылдыйдан аткылап салган полный. Биздикилер андайды күткөн эмес, даяр эмес болчу. Эч ким билген эмес болчу. Эртең менен бардыгыбыз шок болуп эле, эч нерсе кыла албай эле балдарыбызды, семьяларыбызды качышып калып эле оор болуп калдык да. Качып эле эми центрге барсак, центр тарапкачы 2 снаряд бар, ал жерде эле турат. Бетонго түшкөн, ал жарылбай калган. Ал деле жарылган эмес. Снаряд деле. Сиз бул үйдө Бул сосед. кошунасыз,
Өзү негизи эртең менен ошол 16 күнү кандай болду? Эмне? 16 күнү саат ушу 6:30 бир ок чыкты. Ошондон кийин эле батыр октор, миномоттор даң-дуң өтүп атылышып. Качканы качтык баардыгыбыз. Калган мемелер калды, малдарыбыз мына калып. Ошо малга келсек, ошо жерге миномот түшкөн экен. Ушуну мемелерге, солдаттарга эми айтканмын. Келдиби, келбеди билбейм анысını. Келип ушуну коопсуздугуну карап алып койсо жакшы болот. Силерде мындай кичине бирдеме бир окуя болор да бирдеме билинет го адатта. Билингенби? Жок, биз эртең менен эле туруп эле кадимкидей балдарыбыз сабакка жөнөшкөн. Кийимдерин кийип, чай ичип. Дастур болгондо бар жок калып эле качып чыгып кеткенбиз. Машиналарга отуруп. Машина жок, эми пешком качканбыз. Каяка карап качтыңыздар? Ошол сет. Центрге карап. Андан ары кантыңыздар? Андан ары ошо машиналар утура келип атты, чыгып кеттик. Каяка бардыңыздар? Баткенге барганбыз биринчи. Баткенге бардык. Баткенде дагы чыккыла деди. Анан Мембеге Айдаркынга өтүп кеттик. Азыр катын бала чакаңыз? Менин катын бала чагам, семьям Хайдаркенде турат. Өзбекстан эместен соктон өтүп жерде. Бирок биз муну кээде билип калат элек. Алар семьясыны алып качып, баягы үйлөрүндө эч ким калбай, бир күн, 2 күн ошентип сабап калат эле да. А кечегисинде мен границада турам. Дарбазамды эле атсам Тажикстандан арага. Кечке маал өтүп, кээде мындай шок болуп калабыз да. Өтүп карасак, светтер күйүп турат, как положено. 1-2 баласы басып жүрөт, беймалал эле. Жакшы деп эле кирип жатканбыз. Менин үйүм үстүндө солдат отурат, как положено отурат ал деле, ошол жерде, жолдун боюнда. Анан эртең менен эле ушул окуя болду 6:30. Эртең менен эле ошондой болду. Мен өзүм ишенбей эле воротаны ушундай эле ачып чыксам, солдат турган экен, кириң эле, кириң кайра, жабың эшикти деди. Жаптым. Шок болуп эле центрге бардык. Центрден качайык деп турсак эле бир маалда центрге снаряд түштү. Баткенге. Биздин Карабак айылына. Айта заправка бар да. Может заправкага урду алар дрон менен карап туруп. Ал биз үчүн түшүнүксүз да, биз өзүбүз эле анан кайга качышты билбей калдык. Бул жактан качайык десек, ал жактан уже Тажикстан жакын, ал жагы деле. Г формасында биз тосулуп турабыз да бердечи. Эми мына Бишкекте туруп алып айтып аткандарга деле биз айтабыз мындай. Көйлө мына патриот боло бербеш керек да алчы. Может алар бийликти алганы кылып аткандыр. Аны биз билбейбиз да, туурабы? Анан азыр силердин оюңар кандай? Мына Тажикстан ушул тополоңду эмнеге чыгарып атат эми? Тажиктар. Аларга эмне кереги бар? Азыр эми келип тартып ала албайт мына жерибизди баары бир. Эми алар үргөнүп калган да, мындай айткандачы. Жок, ошондо деле мындай бир алардын талабы болуш керек да. Мисалы мен азыр экөөбүз мушташа турган болсок, менин бир талабым бар да. Талабыңыз бар да, сиз Анан ошону бирдемени талашып мушташабыз. Мисалы мына колумдагы телефонду балким сиз аласыз да, акчасын бербей коесуз. Ошон үчүн мен акчамды бер дейм, же телефонду кайтарып бер дейм. Же болбосо ошого окшогон бир конкреттүү бир эме болуш керек да, себеп болуш керек да уруш үчүн. Себеп эми ол булардыкы скирттин тайын да эми. Мамлекеттин ичинде эми мамлекеттин өздөрүнүн мисиясы болсо керек. Мындай элдин немеси жок мындай. Мен ушунча 87-жылкы болом, ушунча жылдан бери жашап жүрөм, бизде бир андай болгон эмес бу айылдачы. Мурда тажиктер менен кошулар менен урушкан эмес. Жок. Урушканбыз эми мындай. Ал болуп турат алчы. Сөгүшүп анан болду менен эле жүргөнбүз. Мындай ок атуу вообще болгон эмес бу жерде. Таш атуу деле болгон эмес андай. Көк таштагыдай келип таштыр кытып башка кылган андайча болгон эмес бизде. Биринчи жолу болуп атат, бирок мына деле страшный болду да. Потеря көп болду да, мындай айтканда. Эл качып кетти. Себеп белгисиз. Себеп белгисиз. Эми сиздин оюңуздарча ушул Рахмон эми муну көрүп эле турат да, билбей эле турат да эми ал деле. Бирок ал эмне кылып атат? Ошол баягы өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн кылып атабы? Же баягы оппозициясы чыгып, балким көтөрүлүш боло турган болсо, ошонун алдын алып баягы элди алаксытыш үчүн кылып атабы? Мындай сырткы душманды көрсөтүп коюп, "Ой, тигилер биздин душман, мен эмесмин" дегендей ал. Эми ал айттымгы, алардыкы тайындай, может границалар жаап салды, жүк өткөзүш үчүн кылып аткандыр аны. Мындай башка жүктөрдү дейм, аны биз билбейбиз да. Эл энди биз эми карапайым эл да. Эртең менен малыбызды айдайбыз, чыгабыз, киребиз, жатабыз. Эми самый главный биз эртең менен бир карап коебуз Тажикстанды. Алар жок болсо уже биз түнү даярданабыз эми. Кудай сактасын кой. Жакшы турайлы деп. Тажиктар турган болсо, үйлөрү күйүп, светтери. Бала чакасы жүргөн болсо, биз эми спокойно уктайбыз да. Мындай эмес экенде деп элечи. Жакшына деп эле. Жакшы ойдо жатасың да.
жакшы ойдо, жакшы максатта жатып турасың. Анан кээде светтер өчүп калса биз эле шок болуп баштайбыз ананчы. Отурган солдаттарга айтабыз, сен жалгыз турба, шерик албайсыңбы саңа деп ошонтобуз. Солдаттар деле азыр мына бийлик алмашкандан бери 3төн туруп калды бул жагычы. Бул жагы деле биз үчүн өтө спокойно да, өтө спокойно. Мурда мына жерде кээде бизде эмес, эми көк таш жактарда болуп атат уруштарчы. Анда мисалы камап коет эле. Сиз эми билесиз аны. Сиз эми билесиз. Кармап салат эле. Азыр андай жок. Биздин солдаттар смело туруп кол көтөрсө, сразу дух берет аларгачы. Булар эми секреттин тайында алардыкычы. Ага биз түшүнбөйбүз. Сиздин оюңузча мына ушул уруш неден улам чыгып атат? Неге Тажикстан эмнени каалап атат? Билбейм, мен бул Имамалынын эмеси, осуну биз ачык билбейбиз да. Бирок бизде элдер айтышат, биз урушпайбыз, эме кылабыз деп жүргөндөн бизде ошо Көкташ, Аксайларда уруш болгондо бизде болбой жүргөн. Эл немеге каршы болуп жүргөн. Азыр кандай себептен болду билбейм, түшүнбөдүк ого. Бизде ошо болгон эмес да, эми болуп атат. Азыр мына айылда ушул Карабак айыл өкмөтүндө бир снаряд түшкөн бир үйдү көрсөттүк, андан тышкары эки ошол снарядтан өрттөнгөн үйдү көрсөттүк. Андан сырткары бул ушул айыл өкмөткө ат кулоо кадимкидей эле болгон. Азыр бир алыстыгыбыз бир 4-5 километр болуш керек чек арадан бери. Кадимки эле жол мына ошол айыл өкмөттүн борбордук жолу, эң негизги жолу. Ушул баягы Баткен менен ушул айыл өкмөттү Баткен шаары менен байланыштырган жол экен. Мындай алганда трасса да, айылдын деңгээлиндеги. Мына ошол трассаларга чейин снаряддар түшкөн. Мына жерге бирөө түшүптүр, андан ары жогоруракка дагы бирөө түшкөн. Азыр эл муну аны таш менен курчоого алып коюптур, бирок азыр алын элек муну бул кандай болот, алыш керекпи, албаш керекпи, жарылып кетеби деп эл коркуп отурат да азыр. Мына жол ушул Баткен шаары менен Карабак айыл өкмөтүн байланыштырган жол. Анан ошол 16 күнү таңга маал бомбаланган учурда негизги бомбалоо ушул жерге болгондой. Анткени ушул мына жерде Аянбай ата деген ушул жолдун боюнда май куючу жай бар экен, балким ушуну бутага алышканбы, айтор. Ушул жолдун боюнда ушул май куючу жайдан 50 метр нарыга бир снаряд түшкөн, ал жарылбай калган. Мына жерге дагы бир снаряд түшкөн, ал дагы жарылбай калган. Аны дагы азыр барып көрүп келсек болот. Мына 50 метрдей мына жакта турат. Азыр бул жарылбай калып, ушул жергиликтүүлөр таш менен ошо бирөө жарым мисалы байкабай тепсеп кетип жарылып кетпесин деп мынантип таш менен курчоого алып коюшуптур. Мына ушул жерде экен. Бул ушул асфальтка сайылган бойдон турат азыр. Мына. Так, ушинтип азыр ушул эле бир жолдо 100 метр аралыкта 2 снаряд ушул асфальтка сайылган бойдон турат. Азыр эми бул жерге айтып атпаймынбы азыр? 2 эмес 4 снаряд түшкөн деп. Ошону көргөзүп берейин. Анткени ушул май куючу жай балким тажиктердин бутасы болгонбу, же бул жердеги мына эски сарайлар алар үчүн бир социалдык объектке окшоп көрүнгөнбү, же бир маанилүү бир аскердик объект деп ойлошконбу. Кыскасы ушул жерди бутага алгандай да. Анан 3-чү снаряд мына ушул жерге түшүптүр. Мына бетондун үстүнө түшүп жарылып, мына жерди казып салган. Андан сырткары мына дубалдар тытмаланган, мына четтери ойлуп. Мына терезе сынган, эшиктин терезеси. 4-чү снаряд. Анын түшкөн жерин да көргөзүп берели. Ал тетиги эменин короонун ичине түшүптүр. Азыр кожоюн айтып атат, кирсеңер боло берет, көрсөңөр боло берет деп атат. Ошон үчүн биз кире берели. 4-чү снаряд мына ушул жерге түшкөн. Мына. Ушул жерге түшүп жарылыптыр. Мына турат ушул жерде. Анан ушунун жанагы сыныктары жардыруудан мына жактарга чейин бүт чачыраган. Мына ол навестин чатыры бүт оюлуп кеткен, мына калбырдай болуп тешилип кеткен мына бүтүндөй. Мына. Эми элестете бериңиздер, эгерде бул кайсы бир үйдүн алдына түшкөндө, же болбосо бир ошо маалда мисалы башка убакта болуп калып, же мектептин алдына түшкөндө, мисалы ошол 6-да болуп атпайбы, же 7-де, же 8-де болуп бир мектептин алдына түшүп кала турган болсо, канча баланы ушундай снаряд жөн эле калбырдай кылып тешип, канча баланы жок кылмак да. Ошол согуштун кесепети оор азыр. Эми мен ушул Карабак айыл өкмөтүндө азыр негизинен ушул 5 үй
катуу жабыркагандыгын айтып атышат. 5 өрттөлүп ушул жок болгонун. Бирок 2 үйгө бара алдык. Калган 3-өө азыр биз бара турган эмес, кооптуураак жерде дейт. Ошондуктан бара алган жокпуз. Андан сырткары бул али расмий маалымат эмес. Бул кадимки эл айтып аткан ушул паланчаканын үйү өрттөндү, пустанчаканын үйү өрттөндү деген маалыматтан улам айтып атканым ушул Карабак айыл өкмөтүндө ошол 16-сентябрдагы таңкы окуядан ошол азыр 5 жеке объект жабырланып отурат. Анан экөөнө бардык, үчөөнө барган жокпуз. Себеби кооптуу экен. Азыр расмий маалымат чыга элек. Толук үйлөргө келтирилген зыяндар эсептелип бүтө элек. Али киришип, мисалы мынага окшогон бир аз майдараак зыяндар али эч ким тарабынан эске алына элек. Мисалы бул деле зыян. Азыр кимдир бирөөнүн чатыры талкаланды, кимдир бирөөнүн айнеги сынды, кимдир бирөөнүн терезеси, эшиги сынды, кимдир бирөөнүн машинасына ок тийди, бирок мындай талкаланды. Бирок булардын бардыгы эртең кайра калыбына келтирем десең акча. Эми ошолордун бардыгы ошол келтирилген зыян али толук эсептелип чыга элек. Канча үйгө, канча зыян келтирилгендери токтоло элек. Ошондуктан азыр бирдеме деп айтуу кыйын. Бирок мен азыр айтып аткан нерсе бул бир эле ушул Карабак айыл өкмөтү жөнүндөгү сөз болуп атат. Бирок Карабак айыл өкмөтүнөн тышкары азыр бүтүндөй ошол Баткен областынын баягы чек арага жакын турган айылдарынын бардыгында эле дээрлик ушундай зыяндар бар. Мисалы Аксайга канча зыян келди азыр мен көрө элекмин, барып сиздерге айтып бере албайм азыр. Мисалы Арка айыл өкмөт, Арка жанагы Достуктагы Арка айылына канча зыян келди мен билбейм, азыр айта албайм. Мына Көк Ташка канча зыян келди айта албайм азыр. Кыскасы ушундай. Алар жөнүндө дагы ушул толугураак айтып бергенге аракет кылам, бирок азыркы ошол биз барып көрсөткөнгө чамабыз жеткен жерлер ушулар. Бар болуңуздар.